Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 сентябрь 2019 жылы Жайыл Баатыр музейинде бизге алыскы суу тамыр өрөөнүнөн ашып бизге конок келип отурат. Коноктун келген себеби мындан 2 күн мурун бизге Чалдыбайдын шайыр апалары 23 сентябрда эне тил майрамына керек деп Сусамырдан сок билет бүтүп, анан ушул жерге келип 2 күн мурун сүрөткө түшүп, биз ушул жерден алар дагы мага интервью берип кеттилер. Анан мен аябай кызыгып калдым. Бул сок билекти ким жасаган, тарыхы кандай, 200 жыл болгон деген сөз болгондон кийин ошону мен ээси ким болду экен, кармап жүргөн ушу чоң аталарыбыздын, чоң апаларыбыздын аты ким болду экен деп аябай кызыгуу болуп 2 күндөн бери изилдеп, мына кенжени таап, баягы кыргыздарда телефон деген бар азыр. Телефон менен сүйлөшүп, мына бүгүн түбү ашып биздин Жайыл Баатыр музейине келип отурат. Мүмкүн болсо кенже өзүңүз жөнүндө айтып коюңуз. Бул сок билектин тарыхын айтып коюңуз. Сиз эми бала кезде көргөн жокпуз, кимдикин ээси. Азыркы убакта сок билектин ээси Кенже. Сизге сөз. Биз Ажыканов Кенжебек. Ушул сок билекти чоң атабыз колдонуп келген да. Чоң атабызга ошо өзүнүн атасынан калган экен. Анан канча жыл болгонун элебиз, 200 жылдын чамасы болуп калды да. Анан ошого ушул күнгө чейин колдонуп келатабыз. Жок кылбай. Жаргылчагы бар эле, таш жаргылчак. Ал Беловскийде эжемде болот. Анан алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Эми Кудай буйрса дагы эме болуп калса алып келип көрсөткөнгө аракет кылабыз. Атаңыздын аты ким? Атам, чоң атамдын аты Ажыкан. Кемпири Бөдөнө эле. Ал киши былтыр эле өтүп кетти, 2 жыл болуп кетти. Ошол киши дагы ушул убакка чейин ошолор жок кылбай бизге тапшырып кетти да, апабыз дагы. Ошондо Сусамырдын кайсы айылынан болуп атасыз? Кайсар айылынанбыз. Жакшы. Сиздин ушу келгениңиз эле бизге ушу Жайыл Баатырдын музейине кийинки убакта ушундай сизге окшогон жакшы адамдар келип көрүп кетип атат. Мына азыркы учурда Жайыл районунун маданият бөлүм башчысы Секен Айдаровна да чалып атат. Бир 15 киши келип, ушул жерге дасторкон жайып, Куран окутуп, анан Таласка көчмөндөр оюна барабыз деп. Ушу биздин ата бабаларыбыздын бул жакшы каада салты. Кийинки муундарга биздин азыркы жакшы сапаттарыбызды, каада салттарыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анан мен абдан сүйүнүп атам. Ушул жерге алакан жайып, Жайыл Баатырга Куран окутуп, жолго чыгат деген бул ата бабалардан калган салт. Биз сапарга чыгуу өзүнчө баттасы болот. Үйлөнгөндө өзүнчө бата болот. Дасторконго бата болот. Бул дагы бата дагы адамдын баягы бата менен көгөрөт дегенде бир жакшы биздин ата бабалардан калган салт. Анан мен сизге да абдан ыраазычылык билдирем. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бул кайсы эже дебей, телефон менен көрбөсөңүз да, тааныбасаңыз да урматтап ушул жакка келип бергениңизге бизге ыраазычылык. Анан ушу көз өтүп кеткен ата бабаларыбыздын руху дагы ыраазы болсун. Алардын дагы убагында кыйынчылык көрүштү. Азыркыдай заман болгон эмес, баардыгы ата бабаларыбыз өзүнүн колу менен баардык тамак ашты жасап келишкен. Жана жаргылчактын үстүндөгү ташты айлантып, ал жерге жана буудайды, талканды жүгөрүнөн талкан жасап, ошондон нан жасашчы, жарма жасашчы. Андан экологически таза болуп, ошондогу жеген адамдар дагы жанагы өзүнүн касиетин, тамак аштында касиетин жоготпой, ошону жеген жаш балдар дагы ирденип, андан жакшы ден соолукка жакшы пайдалуу жактары болгон. Анан биз азыркы заманыбызга деле Аллага шүгүр жакшы, бирок колго жасалган ата бабаларыбыздын буюмдарын биздин сактап эме кылыш биздин милдетибиз. Биз дагы мына Жайыл Баатырдын музейинин ичинде дагы эски ата бабалардын буюмдары бар, шыныктары бар. Мүмкүн болсо дагы сиз айтып атасыз, тоону бар деп атасыз. Жанагы төшөктөрү көлдөлөңдөп койчу териден.
туш кийиштер бар деп атасыз. Ошолорду эми өзүңүз эми сизге тапшырма чогултуңуз. Мүмкүн болсо биз ошол жерден тартабызбы же бияктан келип тартып кетесизби? Биз дагы башка кийинки көрө элек жаш балдарга көрсөтүп эметип коелу деген. Анан ниетиңиз болсо, ким билет, биздин Жайыл Баатыр музейибизге эстелик болсун. Кийин дагы урпактар элдин баары көрүп турсун десеңиз, коюп койсоңуз, ал дагы жакшы нерсе. Эң ал өзүңүздөрдүн ниетиңизден. Рахмат. Басып қой. Каягын? Ортосун басып.